Өлкө башчысы Садыр Жапаров кайрадан элге кайрылуу вакцина алууга чакырды. Президенттин кайрылуусун өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Президенттин кайрылуусунда жарандар вакцинадан өтпөй өздөрүнө жана жакындарына гана эмес, мамлекетке дагы зыян келтирип жатканын жазган. Анда мындай айтылат: урматтуу мекендештер, COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүшүңүздөрдү дагы бир жолу суранабыз. Акыркы күндөрү ооруканага түшкөн жарандарыбыздын дээрлик 100% вакцина албагандар болуп жатат. Бюджетибиз ансыз да эңшерилип турганда ого бетер оорчулук келүүдө. Жалпысынан $20 миллион жакын каражатка вакцина алып келип жатабыз. Андан тышкары бир оорулууну 14 күн дарылоо үчүн $1000 чейин каражат сарпталууда. Эмдөөдөн өтпөй коюу менен өзүңөргө, жакындарыңарга, кошунаңарга жана мамлекетке чоң зыян келтирип жатасыздар. Ошондуктан урматтуу мекендештер, көптөн көп сураныч, вакцина алыңыздар деп жазган Садыр Жапаров. Муфтийдин орун басары Кадыр Маликов ээлеген кызматынан өз каалоосу менен кетти. Маликовго байланышканыбызда тастыктады. Ден соолугумдун абалына байланыштуу орун басарлык кызматтан кеттим деп билдирди Маликов. Белгилей кетсек, Кадыр Маликов муфтийдин орун басары болуп 2020 жылдын 21 августунда дайындалган. Социалдык тармактарга Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын селден жабыркаган элге автобустун үстүндө туруп чай ыргытып жаткан видеосу жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна калды. Айрым түрк басылмалары дагы өлкө башчысынын бул аракетин сынга алып, суу ташкынынан жабыркаган элге чай зарыл эмес экендигин жазып чыгышкан. Интернет колдонуучулары Ризеде үйүн сел алган мекендешибизге бир эле чай жетишпей жатты эле, Кудай ыраазы болсун. Муну атайын кылып жатат. Жада калса итке да минтип сөөгө ыргытпайт. Чайдын мекени болгон жерде селден жабыркаган элди чогултуп алып, чай таркатуу кантип болсун. Ризеде сел кетти, ылай калды. Президент болсо баягы ишенгим келбейт, итке сөөк ыргыткандай деген сыяктуу какшык аралаш бир топ пикирлерде калтырышкан. Бишкек шаарында Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрүнүн тарапташтары митингге чыгышты. Анда алар Элизанын күнөөсү тактала электигин айтышты. Учурда Элиза эч кандай айыптала элек, күнөөсү дагы тактала элек. Териштирүүлөр жүрүп жатат. Биз баарыбыз Элизанын байгелерге ээ болгон тарапташтарыбыз. Бизге ишенген адамдардан суранабыз. Бир аз күтө туруңуздар деп билдирген өкүлү. Кечээ Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрү алдамчылыкка шектелип кармалышкан. Хабиб Нурмагомедов Россиянын ийгиликтүү жылдыздарынын рейтингинде биринчи орунду ээледи. Forbes басылмасынын изилдөөсүнө ылайык UFC'нин мурдагы чемпиону бир жылда $12 миллион киреше тапты. Экинчи орунда рэп ырчысы Алишер Моргенштерн, Ленинград тобунун мурдагы лидери Сергей Шнуров 5-чи орунда. 6-чы сапта хоккей спортчусу Александр Овечкин болсо, 9-чу орунда футболчу Артем Дзюба жайгашты. Ош шаарындагы Сулайман тоодо 60 видео көзөмөл камерасы пайда болот. Башкы максат тарыхый жерге келген туристтердин коопсуздугун камсыздоо дешти тарыхый археологиялык музей комплексинин бөлүмүнөн. Камералар Сулайман тоонун негизги туристтик жолдоруна жана музейге орнотулат. Жабдууларды орнотууга 700 000 сом багытталат. Сумманы демөөрчүлөр бөлүп берди. Россиянын каржылоосу менен Кыргызстанга 9 000 тонна азык-түлүк сатып алынган. Белгилегендей, кыргызстандык мектеп окуучулары жана жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган үй бүлөлөр үчүн сатылып алынган тамак аштын жалпы наркы $8 миллион түзөт. Эске сала кетсек, 2008 жылдан бери Россия Кыргызстанга азык-түлүк программаларын колдоо үчүн $96 миллион бөлгөн. Анын натыйжасында республиканын 1 миллиондон ашык жашоочусу азык-түлүк жардамын алышкан. Олимпиада оюндарынан Кыргызстан азырынча бир дагы медальга ээ боло элек. Учурда 58 өлкөнүн спортчулары эсептик тизмеге эленди. Учурда бизге коңшу өлкөлөр Өзбекстанда 1 алтын, Казакстанда 3 коло жана Түркмөнстанда 1 күмүш медали бар. Рейтингдин лидери Кытай 23 медаль менен турат. Экинчиде 19 пайге менен Япония жайгашат. Ал эми үчүнчү 9 жеңиш менен АКШ келе жатат. Белгилеп кетсек, биздин өлкөдөн жалпысынан 16 спортчу Олимпиада оюндарына жолдомо алган. Бүгүн 28 июлда Кыргызстандын олимпиадалык курама командасынын мүчөлөрү Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы жана Мээрим Чуманазарова Токиого сапар алды. Бул тууралуу Жаштар иштери, диний тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, аларды башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков жана улук машыктыруучу Байгазы Кенжебаев коштоп кетти. Спортчуларды Жаштар иштери, диний тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын
бөлүмүнүн директорунун орун басары Алибек Ташматов, күрөш бөлүмүнүн куратору Азаматбек Мурзаев узатышты. Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдардын биринин мүчөсү жана ошол эле уюмдун аялдар канатынын активдүү мүчөсү буга чейин соттолгон Жалал Абад облусунун 41 жаштагы жашоочусу А.Б. аттуу аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүү экстремисттик маанидеги материалдарды социалдык түйүндөр аркылуу жайылтканы аныкталып, алынган материалдар тиешелүү экспертизага жөнөтүлгөн. Анын натыйжасында таркатылган материалда экстремисттик маанилер камтылганы аныкталган. Сауд Арабиясынын бийлиги коронавируска каршы вакцина алган чет өлкөлүктөргө кичи ажылык жасоо үчүн өлкөгө кирүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Gulf News жазды. Ага ылайык аталган мамлекет зыяратчыларды 10 августтан баштап кабыл ала баштайт. Кичи ажылыкка барууну каалагандар Сауд Арабия жактырган Pfizer, Moderna, Johnson жана ошондой эле AstraZeneca вакциналары менен эмделген болушу шарт. Же болбосо ПЧР тесттин терс жыйынтыгын көргөзүшү зарыл. Өлкөгө киргенден кийин зыяратчылар карантинден өтүп, андан кийин кайрадан анализ тапшырууга тийиш экенин кошумчалашты. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.